Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи табигый техникалык бөлүмү. Дискреттик математика жана сандык методдор предметинен лекциялык сабак Повтас адистигинде окуган студенттер үчүн. Окутуучу Полотова Алима Закировна. Тема сандык интегралдоо методдору. Сабактын максаты маселенин коюлушун, сандык интегралдоо методдорун билесиңер. Сандык интегралдоо методдорун колдонуп, анык интегралдарды жакындаштырып эсептейсиңер. Каралуучу тапшырмалар: маселенин коюлушу, тик бурчтуктар методу, трапеция методу, Симпсондун методу. Маселенин коюлушу. АБ кесиндисинде үзгүлтүксүз болгон f(x) функциясы үчүн интеграл Aдан Bга чейин f(x) dx анык интегралдарды эсептөөнүн эң ыңгайлуу эрежеси Ньютон-Лейбництин формуласына негизделген. Ал интеграл Aдан Bга чейин f(x) dx барабар чоң f at b минус чоң f at ага. Мында чоң f at x интеграл алдындагы f(x) функциясынын кандайдыр бир баштапкы функциясы. Башкача айтканда, чоң f at x-тын туундусу кичине f at x функциясына барабар. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, геометриялык жактан алып караганда, анык интеграл жогору жагынан y барабар f at x ири сызыгы, төмөн жагынан ox огу, каптал жактарынан x барабар a, x барабар b түз сызыктары аркылуу чектелген фигуранын, башкача айтканда, ири сызыктуу трапециянын аянтына барабар. Ньютон-Лейбництин формуласы анык интегралдарды жеңил эсептөөгө мүмкүндүк берет. Бирок бул формула АБ кесиндиси боюнча каалагандай f at x функциясынын интегралын табуунун жалпы эрежесин бербейт. Мисал катары төмөндөгү эки интегралды карайлы. Биринчи интеграл 0-дөн 1ге чейин dx бөлүнгөн 1 плюс x квадрат. Экинчи интеграл 1-ден 2ге чейин e даражасы минус x бөлүнгөн x dx'ге. Биринчи интегралды карайлы. Биринчи интегралда интеграл алдындагы функция f at x барабар 1 бөлүнгөн 1 плюс x квадратка. Бул функциянын баштапкысы чоң f at x барабар арктангенс x'ге. Ньютон-Лейбництин формуласы боюнча интеграл 0-дөн 1ге чейин dx бөлүнгөн 1 плюс x квадрат барабар арктангенс x 0-дөн 1ге чейин барабар арктангенс 1 минус арктангенс 0 барабар пи бөлүнгөн 4кө. Пинин жакындаштырылган маанисин 4кө бөлсөк төмөндөгү жоопту алабыз. Бирок экинчи интегралды бул эреже менен иштөөгө болбойт. Себеби интеграл алдындагы функция f at x барабар e даражасы минус x бөлүнгөн x функциянын баштапкысын элементардык функциялардын жардамында көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Ушул себептен Ньютон-Лейбництин формуласы боюнча анык интегралды эсептөө практикада ишке ашпайт. Дагы бир себеби интегралдануучу f at x функциясы таблица же график түрүндө берилсе, анда баштапкы функция түшүнүгү маңызын жоготот да Ньютон-Лейбництин формуласы менен иштөөгө мүмкүн эмес болуп калат. Анык интегралдарды эсептөөдө сандык интегралдоо методдору негизги мааниге ээ. Функцияны сандык интегралдоо маселеси интеграл алдындагы функциянын бир нече маанилеринин негизинде анык интегралдын маанисин эсептөөдө турат. Интегралды сандык эсептөө бул интеграл алдындагы функцияны интерполяциялык көпүрчөлөрдүн жардамында аппроксимациялоого негизделген. Мындай аппроксимациялоо анык интегралды интегралдык сумма менен жакындатылган түрдө алмаштырат. Эсептөөлөргө жараша ар түрдүү сандык интегралдоо методдору бар. Алар: тик бурчтуктар методу, трапеция методу, Симпсондун методу. Ушул методдорго кеңири токтололу. Тик бурчтуктар методу. Сандык интегралдоо методдорунун эң жөнөкөйү болуп, тик бурчтуктар методу эсептелет. Бул метод анык интегралды интегралдык суммага алмаштырууга негизделген. И барабар интеграл Aдан Bга чейин f at x dx анык интегралынын 3 варианттагы көрүнүшүн карайлы. Сол тик бурчтуктар формуласы. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, Aдан Bга чейинки аралыкта y барабар f at x ириси берилген. АБ кесиндисин x0, x1, x2 жана башка xn деген чекиттердин жардамында бирдей аралыктагы n бөлүккө бөлөбүз
жана ал чекиттер аркылуу перпендикуляр түз сызыктарды жүргүзсөк, y барабар f at x ирисинде n чекит пайда болот. Ар бир бөлүнгөн интервалдын башы жана аягы бар. Биринчи интервалдын башы x0, аягы x1 чекити болуп эсептелет. y0 чекити аркылуу x0дөн x1ге чейин горизонталь жүргүзсөк, анда биз тик бурчтукка ээ болобуз. Калган y1, y2 жана башка yn-1 чекиттери аркылуу горизонталдарды жүргүзүү менен тепкичтүү тик бурчтуктардын көптүгүнө ээ болобуз. Жана анык интегралдын жакындаштырылган мааниси ушул тик бурчтуктардын аянттарынын суммасына барабар болот. Тик бурчтуктун аянтынын табуунун формуласын билебиз, узунун туурасына көбөйткөнгө барабар. Бул жерде бирдей бөлүккө бөлүнгөн аралыктар h-ка барабар жана ал кадам деп аталат. Бул тик бурчтуктарды мындай бөлүү сол тик бурчтуктар деп аталат дагы. Ал формула төмөндөгүдөй көрүнүштө жазылат. Адан бга чейин f at x dx жакындаштырылган барабардык h көбөйтүлгөн кашаанын ичинде y0 плюс y1 плюс жана башка плюс yn-1ге кыскартылган түрдө h көбөйтүлгөн сумма i0дөн n-1ге чейин y-ге. Мында h кадамдын формуласы b минус a бөлүнгөн nге, a барабар x0го, b барабар x-нге жана a b кесиндисинин ортосундагы чекиттер i барабар x0 плюс i h формуласы аркылуу аныкталат. Бул сол тик бурчтуктар формуласында тик пайда болгон тик бурчтуктар ири сызыкка жетпей калгандыгына байланыштуу интегралдын кеми менен алынган жакындатылган маанисин берет. Оң тик бурчтуктар формуласы. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй AB кесиндисин дагы деле x0, x1 жана башка xn чекиттери аркылуу бирдей аралыктагы n бөлүккө бөлдүк жана ал чекиттер аркылуу перпендикуляр түз сызыктарды жүргүзүү менен y барабар f at x ирисинде n чекитке ээ болдук. Эми бул жерде ошол пайда болгон сегменттердин x1 чекитинен y0 чекитин карай y1 чекити аркылуу горизонталь жүргүзсөк, дагы тик бурчтуктар пайда болот жана калган тик бурчтуктар дагы ушундай жол менен түзүлөт. Жана бир нече тепкичтүү тик бурчтуктарды алабыз. Бул тик бурчтуктардын аянттарынын суммасы анык интегралдын жакындаштырылган маанисин берет жана оң тик бурчтуктар деп аталат. Оң тик бурчтуктардын формуласы төмөндөгүдөй жазылат. Интеграл адан бга чейин f at x dx жакындаштырылган барабардык h көбөйтүлгөн кашаанын ичинде y1 плюс y2 плюс жана башка плюс yn-ге кыскартылган формада h көбөйтүлгөн сумма i 1ден nге чейин y-ге. Мында h кадам барабар b минус a бөлүнгөн nге, a барабар x0го, b барабар x-нге жана калган чекиттер xi барабар x0 плюс i h формуласы аркылуу аныкталат. Оң тик бурчтуктар формуласында тик бурчтуктар түзүлгөн тик бурчтуктар y барабар f at x ирисинин жогору жагында ашыгы менен пайда болгондуктан оң тик бурчтуктар формуласы интегралдын ашыгы менен алынган жакындатылган маанисин берет. Орто тик бурчтуктар формуласы. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй AB кесиндисин x0, x1, x2 жана башка xn чекиттери аркылуу бир нече n бөлүккө бөлүп алдык жана ар бир интервалдын орто чекити аркылуу y барабар f at x ирисине перпендикуларларды жүргүзүү аркылуу чекиттер пайда болду жана ошол чекиттер аркылуу горизонталь жүргүзүп тик бурчтуктарга ээ болобуз. Жана бул тик бурчтуктардын аянттарынын суммасы анык интегралдын жакындаштырылган маанисин берет жана орто тик бурчтуктар деп аталат. Орто тик бурчтуктарда
анык интегралдын жакындаштырылган мааниси тагыраак мааниге ээ болот. Себеби биринчи тик бурчтукта ашып калган тик бурчтуктун бурчу бул жетпей калган бурчту толуктап отуруп, калгандары да ушундай тартипте аткарылып тагыраак мааниге ээ болот. Орто тик бурчтуктардын формуласы интеграл адан бга чейин f от x dx жакындаштырылган барабардык сумма и барабар 1-ден nге чейин h f от x i минус 2-ден 1ге x i минус 2-ден 1 барабар x i плюс x i минус 1 бөлүнгөн 2ге и бул жерде 1-ден nге чейин өзгөрөт. Ал эми h i барабар h'ка жана формуласы b минус a бөлүнгөн nге. Бул жерде аты айтып тургандай ири сызыктуу трапеция бир нече тик бурчтуктарга бөлүнгөндүктөн тик бурчтуктар методу деп аталат. Тик бурчтуктар методунда сол тик бурчтуктар, оң тик бурчтуктар, орто тик бурчтуктар формуласы менен эсептөөдө кетирилген каталык төмөнкү барабар сызык аркылуу бааланат. Трапеция методу. Трапеция методунда АБ кесиндисин x0, x1 жана башка x n чекиттери аркылуу бирдей аралыктагы n бөлүккө бөлөбүз жана бул чекиттер аркылуу y барабар f от x ирисине перпендикуляр түз сызыктарды жүргүзүү менен n чекитке ээ болобуз. Бул жерде эми биз мисалы биринчи x0 x1 интервалында трапеция түзүп алдык. y0 чекитинен x1ге чейинки чекиттерди туташтыруу аркылуу трапеция түзүп алдык. Ушул пайда болгон трапециялардын аянттарынын суммасы анык интегралдын жакындаштырылган маанисин берет. Бул трапецияларга бөлүп алгандыктан трапеция методу деп аталат. Трапециянын аянтын табуунун формуласын билебиз. Негиздеринин суммасынын жарымын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Анда формула төмөндөгүдөй жазылат. Бул жерде интеграл адан бга чейин f от x dx жакындаштырылган барабардык h көбөйтүлгөн y0 плюс y1 бөлүнгөн 2ге плюс y1 плюс y2 бөлүнгөн 2ге жана башка плюс yn минус 1 плюс yn бөлүнгөн 2ге. Буларды жөнөкөйлөтүү аркылуу төмөнкү формулага ээ болобуз. Ушул экинчи формула трапеция методунун формуласы болуп эсептелет. Бул жерде h кадам дагы деле b минус a бөлүнгөн nге, a барабар x0го, b барабар x nге жана калган x'тин маанилери x i барабар x0 плюс i h формуласы аркылуу аныкталат. Трапециялар методунда кетирилген каталык төмөнкү барабар сызык аркылуу бааланат. Симпсондун формуласы же болбосо парабола формуласы деп да аталат. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй y барабар f от x ирисин m0, m1 жана m2 3 чекити аркылуу өтүүчү y барабар l от x параболасына алмаштыруу аркылуу Симпсондун формуласын алууга болот. Ал үчүн n барабар 2m деп алып, АБ кесиндисин узундугу 2h болгон бөлүкчө кесиндилерге бөлүп, x0, x2, x2, x4 жана башка x2m минус 2, x2m сегменттери аркылуу же болбосо кесиндилеринде интегралдоо аркылуу төмөнкү формуланы алабыз. Мына ушул формула Симпсондун формуласы деп аталат. Себеби бул формуланы британдык математик Томас Симпсон негиздеген. Бул жерде интеграл адан бга чейин f от x dx жакындаштырылган барабардык h бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн кашаанын ичинде y0 плюс y2m плюс 2 көбөйтүлгөн кашаанын ичинде жуп индекстеги функциянын маанилеринин суммасы жазылган, плюс 4 көбөйтүлгөн кашаанын ичинде так индекстеги функциянын маанилеринин суммасы жазылган. Жана Симпсондун формуласында кетирилген каталык төмөнкү формула аркылуу барабарсыздык аркылуу аныкталат.
Анык интегралдарды сандык интегралдоодо биринчи мамычада итерация номери, экинчиде xi маанилери, үчүнчү мамычада y барабар f от x и функциясынын маанилери жазылган таблицаны колдонуу ыңгайлуу. Ал таблица төмөндөгүдөй көрүнүштө болот. Жыйынтыктоо. Биринчи маселенин коюлушу. Маселенин коюлушунда биз анык интегралды бардык эле анык интегралдарды Ньютон-Лейбниц формуласы менен эсептөөгө мүмкүн эместигин жана аларды сандык интегралдоо методдорунун жардамында интегралдоого болоорун айттык жана тик бурчтуктар методуна токтолдук, трапеция методуна токтолдук, Симпсондун методуна токтолдук. Бул жерде эң жакындаштырып интегралдоо методдорунан эң тагыраагы бул Симпсондун методу болуп эсептелет жана тик бурчтуктар методунда орто тик бурчтуктар формуласы аркылуу эсептөө, жакындаштырып эсептөө тагыраак мааниге ээ болот.